Салам достор, сиздер менен бүгүн биз өтө даамдуу болгон тефтели даярдайбыз. Мен сиздерге өзүм жасаган рецепт боюнча көрсөтүп бермекчимин. Бизге керектелет фарш, пияз, чеснок, бир жумуртка, туз, паприка жана кара мурчту өзүңүздөрдүн табитиңиздерге карап кошсоңуздар болот. Пиязыбызды кубик түрүндө майдалап турап алабыз. Пиязды канчалык көп жана майда кылып турасаңыздар, ошончолук тефтели сочный жана даамдуу болуп чыгат. Мына достор, биздин пиязыбыз даяр. Эми чесногубузду деле майдалап турап алабыз. Мынакей достор, чесногубуз деле туралган, даяр. Эми биз фаршыбызга паприка, туз жана кара мурч, бир жумуртка кошуп, булардын баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Мына достор, биздин фаршыбыз даяр. Эми биз өзүбүз каалаган чоңдукта тегеретип алабыз. Мына достор, биздин тефтелдерибиз даяр. Эми кызып турган майыбызга тефтелдерибизди унга малып, кызаргыча кууруп алабыз. Анга чейин биз соус даярдап алабыз. Бизге керектелет томатный паста или кетчуп жана майонез. Майонез жок болсо сметана деле болот. Жана кайнатылган суу керектелет. Мынакей достор, биздин соусубуз даяр. Бул аябай оңой соус. Даяр болгон соусту биз кызарып чыккан тефтелибизге куюп, 15 минутага крышкасын жабып кайнатып алабыз. Өзүбүздөрдүн табитибизге жараша туз салып алабыз. Мына достор, биздин тефтелибиз даяр. Бул рецепт сиздерге жаккан болсо, албетте биздин каналга подписаться болуңуздар, класс басыңыздар. Жана кийинки видео роликтерде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.